Ala bula қаздар. Башқұрт жомоғы. Илгери, қар таштай қату, асқалар бұлуттай жұмшақ кезде, қаздардың бары аппақ екен. Ала була қаздар тап-тақыр жоқ еле. Анда ала була қаздар қайдан шықты? Бұл жомоқ ошол жөнүндө айтып берет. Bir adam балдарды алдап алып кетип башка жактарга алып барып сатып жиберчү экен. Bir күнү Халиме деген кызды кармап алып, капаска салып коет. Кыз качып кетпесин деп, анын жанына сыйкырдуу ак таштарды тизет. Бул таштар Халимеден такыр көзүн албайт, кадам бастырбайт. Ошентип ал адам Халимени капаска салып, тамак катары чийки буудай менен сууну коюп кетип калат. Качан тамактана тургандыгынын чечимин да таштар чыгарчу. Халиме жума бою ыйласа да пайда жок. Гүлдөй болгон жүзү саргайып кетет. Арыктап ийнедей болуп калат. Кантип бу жерден чыксам деп күнү түнү ойлонот. Ал камалып турган жердин эшиги дубалы да аябай калың. Таштарда андан көзүн алышпайт. Эшиктин алдында гана кичинекей жылчыкча бар экен. Бул тешиктен газдын балапаны гана араң өтө ала тургандай. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу максатында Кудайдан аны казга айлантуусун сурана баштайт. Дал ошол мезгилде тилегени ишке ашып, тулку бою кичирее баштайт. Кичирейип олтуруп жаңы жумурткадан чыккан балапанга айланат. Кичинекей канаттарын чырпып тешиктен чыгып кетет. Жаман көздүү таштар эчтекени түшүнбөй карап калышат. Анын Халиме экенин түшүнүшкөндө, алар дагы каздарга айланып артынан кууп жөнөшөт. Халиме суунун жээгиндеги каздарга кошулуп кетет. Каздар анын чоочун экенин байкап, какылыктап баштаганда сазга жашынып калат. Таштар Халимени таба албай үйүнө кайтышат. Халима кутулганы менен кайра сулуу кыз абалына кубула албай калат. Анын башка каздардан айырмасы түктөрү ала була эле. Натыйжада дүйнөдөгү бардык ала була каздар Халименин тукумунан тараган дешет.